фонд түзүлүп 1 январдан баштап ишке кирет. 1 литр селерка менен 1 литр бензинден кармап калабыз. Бул фондко түшөт. Бул фонд аркылуу өлкө боюнча бүтүндөй жолдор жасалат. Жанагы нефтепродукты 1 литр бензинге 1 сом деп атпайсызбы? 1 литр бензинге 1 сом болгондон кийин бул урматтуу депутаттар негизи эле бул транспорт налогунун өзүнүн философиясы бул баягы ошол акчаны жолдоңдойлу деген болчу да. Бирок ал местный бюджетке түшүп, аны акимият жоломдомок эле, башка жака кетип калып атпайбы. Ошондуктан через каждый литр бензина болгондо ошондо эффективдүү дорожный фондко түшөт. Машинаны айдайсың 10 литр болсо, 10 литрге 1 сомдон төлөйсүң. В таком случае двойное налоговое обложение болбош үчүн транспорт налогун алып салыш керек. Налог на имущество транспортко деген бар да. Анда двойной болуп калып атат. За каждый литр бензина плюс еще за транспорт. Ошондуктан менин бул урматтуу мындай депутаттар, бул менин жеке пикирим. Ушул эки маселе боюнча ушундай. Жолдорду асфальттоо боюнча фонд түзүлгөн. Төмөндө дагы келебиз калган бир жараныбыз делегат маселе көтөрдү эле. Фонд түзүлүп, анан ар 1 литр бензинден 1 сомдон төлөйт экенбиз деп. Мен былтыр эле курултайда дагы айтканмын, эскерткенмин сизге. 1 жыл бою иштеп келип, мына эми азыр фонд түзүлүп, 1 январдан баштап ишке кирет. 1 литр селерка менен 1 литр бензинден кармап калабыз. Бул фондко түшөт. Бул фонд аркылуу өлкө боюнча бүтүндөй жолдор жасалат. Айылдарга эле эмес, жайлоолорго чейин жолдорду жеткизебиз. Ушул фонд менен. Анан бул фондтун эмне үчүн 1 жыл бою иштедик? Мурда мындай фонддордо акча түшкөндөн кийин аны алып туруп ошо фонддун жетекчиси министрликтер командировочныйга кылдым, муну кылдым, буга премиальный бердим, антим минтим деп эле жеп коюшчу да. Биз арын баарын толук жок кылып, даже керек болсо техникага запчасть сатып албагандай кылып, только жолго жумшалат дедик. Битум сатып алат, солярка сатып алат, анан шагылга иштетет, жолго иштетет. Зарплата да бербейт, запчасть да сатып албайт, техника да сатып албайт деп атабыз. Техниканы биз алып бердик, жетиштүү түрдө алып бердик. 10-15 жыл, 20 жыл тарабай иштей турган техникалар, жаңы техникалар. Запчасттарын да мамлекет алып беребиз. Эмгек акысын дагы мамлекет төлөп атабыз, Минтранстын, жолчулардын. Ошондуктан элдин өзүнүн төлөгөн акчасы ошо асфальттоого кетсин. Биз айылдардын арасында эле эмес, жайлоолорго чейин, тоолорго, курортторго чейин асфальт жеткизели деп атабыз. Баягы Европада өнүккөн өлкөлөрдөй кылалы деп атабыз. Мына ошого ушул фонд керек. Ар бир берген акчаңар мамлекетке же болбосо бирөөнүн зарплатына кетпейт бул фонддо. Эмне үчүн мындай кылдык? Анткени бизде 1 миллион машина бар да. 1 миллион машина. Биз 7,5 миллионго жакындап калдык. 1 миллион машинебиз бар. Анан машинени мисалы бирөө бир жиби болсо дейли да. Bir ayda 2 жолу айдайт да. 2 жолу айдайт, 2 жолу бир 50 литрден 100 литр бензин коротот дейли. А кээ бирөө бар, күнүнө 100 литр коротуп айдайт. Анан жолдошулар талкалап атабы? Ошо кийин көп жүрсө ошол талкаласын да, кимдин машинеси болсо ошол асфальтка акча төлөп койсун да. А машинеси жоктор неге неме кылыш керек? Биз республиканский бюджеттен бөлүп азыр жасап атабыз. Бирок дагы деле бөлө беребиз. Дагы калды да бир 10 жыл, 15 жыл бөлүп жасап жолдордун баары бүткөндөн кийин, андан кийин анан ушул фонд ошол жолдун сакталып турушун, баягы сапатын, бузулуп калса оңдоо иштерин ушул фонд жүргүзөт да. Мына ошондо калыс анан адилеттүү болот. Видео регистраторларды койгула деп атабыз. Видеого автоунааларга айтып атабыз, өзүңөр койгула деп. Анан эмне себептен буларга чектөө коюп атабыз? Эми элдин баарын штраф менен, ушундай менен, анан кийин 2 күнгө камайбыз деп эми кыйнай беребиз. Буга бардык коомчулук каршы чыгып атат. Урматтуу министрдин орун басары, мен айтам, ушу мына мыйзамды артка эле кайтарып алсаңыздар, анткени эл каршы чыгып атат. Штраф менен, ушундай элди жазалоо менен биз жакшылыкка барбайбыз. Анан юридикалык билими бар, өзү милиция кызматкери, укук коргоо кызматкери болсо анан кантип өзүнүн укугун коргой албайт? Аны кайра сиздерге берип атат, укук коргоп бергиле деп турупчу. Урматтуу Бактияр Алиевич, сиз мындай деп айтсаңыз, эгерде алар монтажда бурмалаган учурду айтып атабыз биз бул жердечи, тарта берсин, эч кандай башаламандык болбойт. Бардык коомчулук бул жерде каршы чыккан жок. Коомчулуктун кээ бир гана катмар айтып атат бул жактачы. Коомчулук буну колдоп атат. Сиздин сурооңузга жооп берип коеюн, кое туруңуз. Бул жерде сиз бардык коомчулук деп айтпаңыз. Бул жерде депутаттар дагы бар. Бир канча деп сиздин кесиптештериңиз чогуу жазганбыз бул мыйзам долбоорунчу. Бул учурду белгилеш керек. Тарта берсин. Бир гана бурмалаган учурду, болбогон окуяны болду деп чыгарган, жасалмалап, бурмалап, монтаждап. Ошо учурду гана айтып атабыз. Тарта берсин, эч кандай бул запрет жок бул жерде, тоскоолдук жок. Эми ал боюнча башка мыйзамдар бар да. Кандай мыйзамдар бар? Мыйзам жок үчүн алып келип атабыз бул мыйзам долбоорун. Эми Сүйүн Абдуллаевич, биз сизди сыйлайбыз, бирок күчкө салып, мынантип өткөргөнүңүздү мен ойлойм туура эмес деп. Кандай күчкө салабыз, Бактияр Алиевич? Кандай күчкө салабыз? Мыйзам долбоору тармакта иштегенсиз. Бирок мына
өткөндө айттыңыз мугалимдерге деп турупчу. Бул жерде биздин ГАИ кызматкерлери айтып атпайбы, мыйзам кабыл алынды деп туруп, 5000 сом штраф деп туруп айтып атпайбы. Эми көрүп атабыз да, кабыл алына элек биринчи окуудан өткөндө эле ушинтип айтып атышат да. Кабыл алгандан кийин эртең биздин мына ушу тармакта биздин блогерлерибиз, активисттерибиз ушу тармакта реформа жасаганга чоң салым кошушту. Ошолордун эмгеги менен бүгүн бир аз тартипке келип калган биздин ГАИ кызматкерлерчи. Аз ошолордун укугун чектеп коюп атабыз. Ошол себептен мен өзүм каршы добуш берем, жана депутаттарды ошого чакырам. Эми сиз өзүңүздүн оюңузду айта бериңиз. Биз ошо блогерлерге дагы биз ыраазычылык айтабыз. Алар абдан милиция кызматкеринин коргондоруна чоң салым, жардам берип жатат. Биз аларды эсепке алабыз. Бул жерде биз милицияда бул ушу коомчулуктун бир бөлүгү. Бул милиция дагы эртеден кечке ушу мамлекет тынчтыктын коопсуздугун сактайт, стабилдүүлүгүнчү. Сиздин, биздин бардын коопсуздугу эртеден кечке чейин. Ошолордун укугун биз бул жерден эметип коргоп атабыз. Сиз кайра мыйзам чыгаруучу депутат болуп, сиз кайра мындай мыйзамды туура колдошуңуз керек, урматтуу Бактыйыр Алиевич. Эми сиздин өзүңүздүн оюңузду мен оюңузга бир нерсе деп айта албайм. Ооба, бул менин оюм. Эми тергөөгө болсо маселе жок, мугалимдерге болсо маселе жок. Тергөө убагында ансыз деле аны тартканга уруксат бербейт. Тергөөгө киргенде телефонун алып коюшат. Бул көчөдө жүргөн биздин баягы участковыйлар менен милиция жол коопсуздугун камсыз кылган ГАИлер жөнүндө сөз болуп атат. Ошол себептен мен буга каршы добуш берем. Рахмат чоң. Сиз билесизби, ушу көчөдө жүргөн участковый милиция кандай кыйынчылыкта иштейт? Күнү түнү, ызгарды суукта, мына караңыз канча суук, күнү түнү иштейт. Ошолорго ыраазычылык билдиришибиз керек биз бир кайраданчы. Мен аларды билем, кыйынчылыкта иштейт. Эми алар укук коргоо кызматкерлери өзүнүн укугун өзү коргой албаса, анда билбейм, элдин укугун коргогону, эл өзүнүн башка ошо кайрыла турган милиция болсо, булар видео менен өзүн өзү коргогонго элибиз милдеттүү деп эсептеймин. Элибиз ошого укуктуу. Бардыгы эле элди кыйноо менен, штраф менен, камоо менен бул жакшылыкка алып барбайт. Эртең тарых астында жооп бергенге убакыт келет. Чоң рахмат. 83 депутат каттоодон өттү. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун экинчи окууда добушка коем, добуш бериңиздер. Урматтуу депутаттар, макул 44, каршы 6, баары 50, катталды 83. Мыйзам долбоору өткөн жок.